Урматтуу жетекчилер, мага айтсаңыздар, 8 декабрь 2025 жылы 2003 жылдан бери колдонуп келе жаткан эмгек китепчесин жокко чыгарып турсуңар, өкмөт токтому менен. Ошондо кайсы өзгөрүүлөр болуп жатат, эмне кирди, эмнени жокко чыгардыңыздар? Эмгек китепчесин биз электрондук форматка өткөрүп атабыз. Дагы эмне өзгөрүлдү? Жаңы эмгек кодексинде ошол электрондук эмгек китепчеси киргизүү кабыл алынган. Ошол норманы биз ишке ашырып атабыз. Бул боюнча ошол 345 буйрук чыгарылган. Азыр бүт бардык частный сектор, мамлекеттик сектор электрондук эмгек китепчеси. Электронный форматта деген кандай болот? Кызматтын астында база болот. Баары кызматка туташат. Жаран ошол QR код менен. То есть интернетке киргенде анан өзүнүн эмгек китепчесин электрондук форматта ала алат. Катталыш керек. Да, катталат. 2026 шашпаңыз, кой туруңуз, шашпаңыз. Тактап алайлычы. Азыр сизди, анан мени деген биздин 100 000 деген жеке ишкерлер угуп тактап алышсын да. Азыр эски эмгек китепчесинин эрежелери жокко чыгарылып, жаңы эмгек китепчесинин эрежелери жаңы токтом менен киргизип атасыздар. Ошондо электрондук форматта жүргүзүлгөндө интернеттен электрондук китепчени, эмгек китепчесин каттап алыш керексиздер деген туурабы? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, нормалар сакталган. Бир гана ошол жумушчунун, кызматкердин электрондук эмгек китепчесин ошо атайын электрондук платформада анын жеке кабинети болот, электрондук кабинет. Ал жерден эле жүргүзө алат. Ал жер автоматически толук. Башка эч нерсеси өзгөрүлгөн жок. Нормалар сакталган. Так, анда менде дагы бир суроо бар да. Эгер эмгек китепчесин жумуштан кетип, бирок эмгек китепчесин алам деп ишкер келбесе, ишкер эмес эми ошол кызматта иштеген адам келбесе, анан сыртка чыгып кетип, өзүнүн күнөөсү боюнча албаса, кийин иштеген жерине доомат кое алабы? Расмий түрдө ал адамды барып издеп жүрүшсө, таппаса, кийин азыр ушул трудовой кодексте мындай өзгөрүүлөр кирип аттыр, мен укуктарым корголаттыр деп, ошону эми доо чыгарып туруп, ызы чуу чыгарган адамдар эмне болушат? Мыйзам ким тарапта болот? Ишкер сактайт. Азыр как раз ушу нормаларын иштеп атабыз да биз. Ушул боюнча мага так маалымат жазуу түрүндө берип болочу. Анан экинчи кошумча берели. Рахмат. Мамлекеттик жетекчилер, менден чоң сураныч сиздерге. Сиз барыңар эми жетекчилер отурасыздар. Декретке кетип аткан айымдардан арыз муңдар келип жатат. Толугу менен каражаттары төлөнбөй жатыптыр. Бул өзгөчө Бишкек эмес, региондогу мамлекеттик кызматта иштеген айымдарыбыз жөнүндө сөз болуп атат. Ошону бир Бишкектен бир текшерип коюңуздарчы, региондор эмне болуп атат. Областнойлорго тапшырма берсеңиздер, мен бул боюнча катты сиздин жетекчилигиңиздерге жөнөттүм. Рахмат.